Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай даамдуу экилердин рецепти менен бөлүшөмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүүнү сунуштайм. Бизге суу, ун, сливочный масло, көптүргүч, туз жана 3 жумуртка керек. Эң алгач биз газга сууну куюп, жана сливочный маслону салып, бир аз кайнатып алабыз. Ушундай болуп суу кайнап баштаганда биз тузду салып, андан кийин электен өткөн унду кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырып жатканда бат-баттан аралаштырабыз. Бир дагы ундун калдыктары калбаш керек. Андан кийин башка идишке камырды которуп, 3 жумуртканы кошуп, миксердин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Камыр ушундай абалда болгондон кийин, жакшылап аралашып бүткөндөн кийин миксерибизди токтотуп, кондитерский мешокко ушундай насатканын жардамында чыгарып алабыз. Насатканын номери 360. Ушундай кылып бардыгын бирдей тегиздикте сыгып аласыздар. 180 градуста 30 мүнөттө бышырып аласыздар. Насатка менен сыгып бүткөндөн кийин чекелерин ушундай кылып кол менен жабыштырып коюңуздар. градуста 30 мүнөттө ушундай кызарып, сонун болуп, бардыгы бирдей тегиздикте бышып чыкты. Ортосун бычак менен ушундай кылып бир аз ачып, андан кийин өзүңүздөргө жаккан кремден колдонсоңуздар болот. Бул кремдин рецепти менин YouTube каналымда бар. Сгущенка жана сливкиден жасалган. Ссылкасын астына калтырамын, ошол жерден кирип жасап көрсөңүздөр болот. Сиздерге мастер-класста үйрөнгөн таттуулардын рецепти менен бөлүшүп жатамын. Видеолор сиздерге жаккан болсо, сөзсүз каналыма катталганды унутпаңыздар. Үйдөгү бар гана ушундай шоколад менен коздоп жатам. Бир аз шоколад калган экен. Андан кийин жарымын сахарная пудрадан себелеп койдум. Сыртын өзүңүздөргө, көңүлүңүздөргө жаккан, табитиңиздерге жаккан таттуулар менен коздосоңуздар болот. Үй шартында ушундай таттууларды жасап, үй бүлөңүздөрдү кубандыңыздар. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.